Саламатсыздарбы. Эмеси Ошондо программасы. Дүйшөмбү шаарында бүгүн жамааттык коопсуздук келишимине кирген мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйыны болуп өттү. Ага Тажикстан менен Кыргызстандан да өкүлдөрү катышты. Бирок эки мамлекет ортосунда азыр чатак чыгууда. Ворох анклавынын айланасында бүгүн ок атышуу да болду. Чатак болсо түндө таңга жуук башталган. 29 апрель күнү эртең менен саат 5:45 чамасында тажик тараптан Кыргыз Баткен районунун Көкташ айылындагы аскер бөлүгүнө карай ок атылган. Андан соң баягы Ош-Исфана жолун айланып өтүүчү жолдон өткөн автоунааларга тажик тараптын Майский айылындагы элдери таш атууларын атып, анан ошо менен бирдей окторду чыгара башташкан. Эки тарап бири-бирин провокация уюштурду деп күнөөлөп жатат. Тажикстандын УКМКсы Ак Суу дарыясында суу бөлүштүрүүчү станцияны Кыргыз тарап күч менен басып алууда деп чыкты. Кыргыз тарап болсо аны илгертен өзүнүкү деп эсептеп келген. Кыргыз чыгарачыларынын айтымында кечээ күнү тажик кызматтары ал жерге видеокамера орното баштаган. Биринчи ок кыргыз жаранынын көзүнө тийген. Ошо ситуациядан улам Көкташ айылынын 30 жаштагы тургунунун көзүнө ок тийип, ал жергиликтүү ооруканага кайрылган. Көкташ айылынын элинин коопсуздугун сактоо максатында милиция кызматкерлери азыркы күндө күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, абалды турукташтырууга аракет жасашып жатат. 28 апрель күнү 3 адам жаратылган, ал эми бүгүн 1 адам жаратылган. Андан бери ок тийип жабыркагандардын саны эки тараптан тең 10го жетип калды. Тажик чыгарачылары Кыргыз тарапты миномет менен дагы атууда. Президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрдү. Германияга дарыланууга кечээ күнү кеткен Камчыбек Ташиев кайра кайтып келүүдө. Жогорку кеңеш дагы жабык жыйын өткөрдү. Маселе Кыргыз тарап головной деп аталган суу бөлүштүрүүчү станциянын тажик тарапка өткөнүн мурда уккан эмес. Мына Марипов алдырдык деген судун башы мына. Кайырма каналы. Ошо жерде тажик-кыргыз уруш болуп атат. Жеткизгиле Ташиев менен Садыр Жапаровго. Тажиктер көрдүңөрбү аркы бетте? Мынага Марипов жооп берсин, мына кайырма сууга келип. Кайырма каналынын башы тажик тарапка өтүп кеткенин алгачкы жолу 3 февралда премьерлик кызматка бекип жатканда жогорку кеңештин сессиясында Улукбек Марипов айткан. Ак Суу дарыясы Кыргызстанда башталып, Ворох анклавына кирип кайра чыгат. Кайырма каналы ал дарыядан Көкташ айылынын жанынан бөлүнүп чыгып, Чорку тажик айылынын жанынан өтүп, андан соң Исфана Баткен жолун бойлоп Кыргызстандын аймагындагы Төрткүл суу сактагычына куят. Баткенде Төрткүл суу сактагычына келген каналдын башындагы тилекке каршы алдырып турбуз. Мен бул боюнча дагы тактадым. Бул жерде стратегиялык маселелер бар. Жана айткан жол боюнча дагы биз чечишибиз керек. Анткени ал жерде бир-эки маселе бар, билесиз, жанагы анклавдар боюнча. Мүмкүн мурдагы жетекчилер бул каналдын башын тажиктерге өткөрүп берүү келишимине кол коюп салган. Андай болбогондо Марипов ал тууралуу сүйлөбөйт эле. Бирок жергиликтүү эл аны билбегендиктен эки тарап тең аны өзүнүкү деп эсептейт. Тажиктер Кыргызстанды жашыруун макулдашууларды элге жайып жиберет деп күнөөлөйт. Анткени менен антпегенде кийин андан да чоң маселе чыгышы мүмкүн. Бирок кандай болгон учурда да эң көп карапайым калк жапа чегүүдө. Saat 3'ten beri uktağanımız yok. O katı olup jatat tögöröbüzden biz en bir orçunduğu yerdenbiz. Koçka şeritten. Koçkan aşağı bizden atırazdan avtomatlı kırar çıkıp atat. Şifrlarımız katıp atat, үйdü atıp atat. Bir balağımız saat ok diyen eken leylek alıp gitti deyip bir almadık. Bultur bir balasını şöyle vurup taştap. Enesi bilbeyt geçer. Маселе курчуп баратат. Депутаттар эки президент жолугуп маселени бир жаңсыл кылсын деген талап коюуда. Ошондо саламатта калыңыздар.